Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Эң биринчиден Турсунай эжеге жана анын жанында иштеген куратор эже-сиңдилерге мен терең ыраазычылык билдирем. Мен ушу курска катышып калгандыгым үчүн Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү айтамын. Мен Айпери, жашым 32-де, учурда 3-чү кызымды көтөрүп жүргөн мезгилим, 9 айлык боюмда бар. Мына ушул курска катышуунун эң биринчи себеби мен интим гимнастиканы үйрөнөйүн деген болчумун. Бирок интим гимнастиканын аркасы менен мен көптөгөн бул жашоодогу аялдык бакытка жеткире туруучу көптөгөн сабактарды үйрөндүм да. Эң биринчиден тилди фильтрлегенди үйрөндүм. Экинчиден күйөөгө мамиле, кандай мамиле кылуу керектигин үйрөндүм. Үчүнчүдөн баягы детствода калган ар кандай травма, жаман установкаларды бошотконду, кечиргенди үйрөндүм. Үчүнчүдөн мына ушул жолдошум менен болгон мамилени мындай байлаганды үйрөндүм да. Интим гимнастика мага бир жумада таасирин берди. Мен ошол айтып атпаймынбы, 9 айлык боюма болгондугуна карабастан мен интим гимнастиканы 2 мал жасап жаттым. 6 айлык боюмда бар кезден баштап эле мен молочница менен ооруп жатканмын да. Гинекологум ар кандай мазь, свечаларды жазып берген, бирок алардын эч кандай таасири тийген эмес. Анан туалетага барганда дагы ичим катып, геморроюм кыйначу эле да. Мына ошо бир жуманын ичинде мен Кудайыма шүгүр ушу геморройдон арылдым биринчиден. Экинчиден мына ушу молочница жоголду менде. Эч кандай гимнастика жасап жатканым жок. Мазь дагы, свеча да колдонгон жокмун. Бирок молочница мына буюрса сабакка катышканыма 1 айдан ашты, 5 жума болду. 5 жумадан бери молочницанын мысы жок. Жана геморрой да жок. Терең ыраазычылык сиздерге. Ушу Турсунай эженин сабактарынын аркасы менен мен аялдык бакытты сезип баштадым. Ар бир нерседен энергия алганды үйрөндүм. Жана дагы эженин ысык келинчек техникасы өтө күчтүү иштейт экен, кыздар. Ысык келинчек техникасы өтө күчтүү иштейт экен. Башка техникалар дагы, башка сабактарды дагы мен күнүгө жазаганга аракет кылып жатам. Кудайым буйрса, гимнастиканы дагы мына төрөгөндөн кийин дагы улантам деген аракетте турам. Баарыңыздарга терең ыраазычылык.